Жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламенттик шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынды. Мыйзам долбоорун 83 депутат колдоп, ага депутат Дастан Бекешев каршы добуш берди. Парламент сотто эле болуп калдык да, как бийликтин нотариус болуп калдык да, ачык элечи. Бийликте калоолорду биз оформление кылабыз да. Давайте ачык эле айтайлы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүнкү күндө кабыл алынып жаткан чечимдерди түздөн түз узурпация деп атады. Шайлоо жарыялангандан кийин шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат. Булар баягы эле мен айткандай, мен билем, мен ушуну каалап атам. Булар конституцияны да окуй атат да, конституциялык мыйзамдарды да окуй атат. Макул, мына ушундай башаламандыкка барды деп 7%-ды 5%-га түшүрсүн. Форма 2-ни алып салсın. Маселе жок. Күрөөн азайтсын. Маселе жок. Себеп кече 4-октябрдагы окуяларды ушунун кесепетинен болду десе, кандайдыр бир деңгээлде түшүнүктүү болот. Бирок булар андан ары карай өтүп кетип бартат. Андан ары карай өтүп, мыйзамдарды өзгөртөбүз, биз момундай кылабыз, депутаттардын санын кандайдыр бир деңгээлде кыскартабыз. Анын үчүн конституцияны өзгөртүү керек. Бүгүнкү чыгарып аткан демилгеси конституцияны өзгөртүүгө чейин шайлоолорду токтотуп турабыз деген бул бийликти бир колго топтоонун өтө чоң кылмыштуулугу. Ал эми Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова Жогорку кеңештин депутаттарынын конституцияны өзгөртүү жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу аракеттерин мыйзамсыз деп эсептейт. Поэтому мы считаем, что политическое решение, которое принималось, не правовое, это было политическое решение, которое принималось вчера депутатами Жогорку кеңеши 6-го созыва, оно антинародное и антизаконное. Вообще конституционная реформа, которую обсуждали вчера депутаты в очень сомнительном таком формате, в очень сомнительных процедурах, которые они хотят это сделать в короткий промежуток времени, он не дает возможности принимать это решение как обсужденное в обществе, имеющее поддержку. И поэтому мы считаем, что этот процесс в скором времени, исторически этот день, наверное, будет иметь какие-то последствия. И эти последствия берет на себя Жогорку кеңеш. Саясаттануучу Шерадил Бактыгулов шайлоо боршайком белгиленген дата менен өтүшү керек болчу деген пикирин айтты. Негизи биринчиден ушу конституцияга ылайыктуу шайлоону өз учурунда 20 декабрда өткөзүш керек болчу. Анан керек болсо конституциялык курултайды чакырыш керек болчу. Аны 120 депутат эмес, элдин өкүлдөрү конституциялык кеңешти уюштуруп, кандай бир келеби 900 киши келеби, 1000 киши келеби, алардын баарын иштеп эле ошо менен иштешек болуш керек болчу да. Бул арада президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Telegram каналы аркылуу билдирүү жасап төмөндөгүлөргө токтолду. Парламент июнга чейин олтурбайт. Кечээки мыйзамга запас убакыт алалы деп реформалар июнга чейин бүтүш керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы, парламент июнга чейин отурат экен деп паника болбогула. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген, эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот. Ал эми шайлоону жылдыруу долбоорунун демилгечилери муну өлкөдөгү оор коомдук, саясий жана экономикалык, эпидемиологиялык абал менен негиздеп жатат. Бирок коомчулукта конституциялык реформага карата чочулоолор жаралууда. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 23 октябрдагы маалыматына караганда 41 суткада COVID-19 вирусунан жана пневмониядан 4 бейтап каза болду. Алар Бишкек, Ош шаарларында жана Баткен, Жалал-Абад облустарында катталды. Акыркы суткада 582 адамдан вирус жаңыдан табылды. Мурда ооругандардын 324 сакайды. Кыргызстанда марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 54 588 адамды түздү. Алардын 1126 жашоо менен кош айтышып, 47 бейтап айыгып чыкты. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 3139 бейтап стационарда, калганы үй шартында дарыланып жатат. Бишкек шаарындагы эски аянтка Турдак Унусубалиевдин ысымы ыйгарылды. Бул тууралуу шаардык кеңештин токтомунда жазылат. Токтомго ылайык мындай чечим Усубалиевдин 100 жылдык мааракесине карата кабыл алынган. Эскерте кетсек, Усубалиев Турдак Унусубалиевич мамлекеттик партиялык саясий ишмер, Кыргызстан КПБКнын биринчи секретары болгон.
Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Facebook баракчасына билдирүү жазып, депутаттарга ак үйдөгү иш бөлмөлөрүнүн өз каражаттарын оңдоону сунуш кылды. Эл өкүлүнүн пикиринде депутаттардын 90% иш кабинеттерин өз эсебинен оңдоп түзөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир депутатка өзүнүн кабинетинин оңдоп түзөө иштерин өз эсебинен жүргүзүүнү сунуштайм. Келгиле компьютер жана ишке керектүү буюмдарды өз акчабызга сатып алалы. Ошондо мамлекет тарабынан бөлүнүп жаткан 450 миллион сомду азыркы учурдун биринчи кезекте турган курч маселеси тышкы карызды төлөөгө багыттай алабыз, дейт Мирлан Маматалиев. 5-октябрдагы башаламандыкта митингчилер Ак үйдүн имаратын талкалап тоношкон. Анда 450 миллион сомдук чыгым келтирилгендиги айтылууда. Музей буюмдарын жана музей коллекцияларын сактоо жана алардын ордалышын алдын алуу максатында мамлекеттик музейлердин фондунан мекемелердин ички жасалгаларын кооздош үчүн буюмдарды убактылуу пайдаланууга берүүгө жана көзөмөлдөрдү адистештирилбеген мекемелерге өткөрүүгө тыюу салынат. Тиешелүү буйрукка Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков кол койгону 23-октябрда расмий кабарланды. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрликтин маданий мурастары сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгына жүктөлдү. Кыргызстанда 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына наразы болгон оппозиция жана жарандык коомдун митинги башаламандыкка айланып бийлик алмашуу менен аяктаган. Айрым демонстранттар парламент имаратын басып алышкан. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ошол башаламандыкта жогорку кеңеш менен президенттик администрациянын имаратынан бир канча сүрөт жоголгонун маалымдаган. Ал сүрөттөр Гапараитиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейине таандык болгон. Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгы тарабынан мамлекеттик сатып алууларды тийиштүү тендерлерди өткөрбөстөн жүргүзүп жаткандыгы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлады. Такталганда 2011-2018 жылдар аралыгында Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын жогорку кызмат адамдары жеке ишкана менен лифт агрегаттарын даярдоо, жылуулук жана электр энергиясын эсептөө приборлорунун техникалык тейлөө жана текшерүү боюнча кызматтарды сатып алуу жана ошондой эле ысык жана муздак сууну санаксыз тийиштүү тендерсиз ишке ашырышкандыгы аныкталды. Алардын алдын ала эсептөөлөр боюнча муниципалитетке 30 миллион сомго жакын зыян келтирилген. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.